Эми абал өтө оор болду акыркы мына 5-ден баштап. Мен ойлойм, 2 революциянын башынан өткөргөн кыргыз эли 3-үнчүнү өткөрбөйт деп айта албайт экенсиң да. Кыргыз эли ошондой мындай эркиндикти, мындай акыйкатты сүйгөн эл экен да. Негизи эле шайлоолордун ыплас өткөндүгү элдин баары билди да. Жөн эле мындай кризис болбойт эле. Эгерде шайлоо баардыгы баягы мыйзамдын чегинде адилет, акыйкат өткөндө мындай болбойт эле. Тилекке каршы шайлоо начар өтүп калды, 2 партия утуп кетти чоң добуш менен. Башкалар болсо борттун ар жагында калып калды. Анан баягы акыйкатка суусаган эл анан чыкты да. Эми негизинен жаштар чыкты. Жаштар чыкты, партиялардын өкүлдөрү чыкты. Бирок тилекке каршы мен алдын ала айткан жактарым бар. Эми анын баарын прессага эметкен жокмун. Анткени 16 партия чыгып атат, анын 6 партиясы утат, 5-6, анан 10 партиясы утулат. Алардын ар бири 1000ден алып чыкса эле 10 000 чыгат деп, площадька чыгат деп айтылган да. Айтылган, тиешелүү жердин баары жеткирилген, мунун баары. Андан тышкары биз келечекке жол деген мониторинг борборун түзүп, ошонун атынан интервью алганда Марс Сариев ачык айткан. 5 октябрда Беларусь окуясы 100% кайталанат деген сөз болот деген. Беларустан ашып кетпедикпи? Беларусь болуп атат, ишке кылган жок. Бизде болсо бир 10 күнгө жетпей бийлик алмашып кетти. Бардык бийлик бутакта. Эми тилекке каршы ошол эле күнү элдер чыкканда эле президент чыгып, же болбосо чакырып 10 партиянын өкүлүн кабинетине чакырып эле, же өзү чыгып, же бир эле аппараттан адамын чыгарып ушундай салам айтты, же болбосо өзү чакырып атат деп эле. Мына шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылат, кайрадан шайлоо болот деп айтып койгондо бүт элдин баары тарап кетмек. Болду, эч кандай балекет жок болчу. Анан мен лично эметкендик эмес, эми баягы мисалы арттан сүйлөгөндүк эмес, мен президент менен жолукканда, эми азыркы кетип аткан президент менен жолукканда дагы, азыркыга чейин ошо буга чейин да ошо жанагы ошо шайлоого чейин 1 ай мурун эле айтып келаткан, ушундай болорунчу. Ошон үчүн ага чейин да жанагы саясий эксперттер айткан. Ошон үчүн токтотуп калса болот болчу. Анан эмне кандай шайтан аралап кетти билбейм, эмне үчүн ошол чара көрүлбөй калды, бизге баарыбызга өкүнүчтүү да. Жок, ошол ак үйдө талкалатпай калса толук мүмкүн болчу да. Ошол эле мына 2-ден башталды, партиялар чогула баштады. 3-4-тө уже элдер көбөй баштады. 6-7-лерде уже 7-8 миңге баратты. Ошол кезде чыгып туруп ак желекти болгалы эле. Мына президент келет десе элдин баардыгы токтомок да. Токтомок, чыгып эле, же болбосо чакырып эле 10 партиянын өкүлүн дагы бир кайталайын. Ушул эле шайлоо кайра болот деп абалды түшүнгөндөн кийин чечим кабыл алып койгондо балекет жок болчу. Эми ал кечирээк болуп калды, кеч болуп калды. Талкалангандан кийин айтып атат баардыгын. Алдын ала айткан, андан кийин айткан, уже сөзүнүн күчүн жоготуп койду. Анан ошого бармак. Бул деген мындайча айтканда элдер баа кирип, талкалап, бүт имараттын баарын ээлеп, ак үйдү дагы, өкмөттү ээлеп алгандан кийин баягы жеңишке жетишип калды да. Жеңишке жетишкенден кийин анан айластан баягы айткан сыяктуу болуп калды, баягы мажбур болгон сыяктуу айткан сыяктуу болуп калды. Эгер алдын ала айтканда башкача болот эле. Эми мен 2 нерсени байкадым. Биринчиден, саясий лидерлер өзүнүн жүзүн сактай албай коюшту. Эгерде жанагы 5-ден 6-сына караган түнү алынбады ак үй, алынды, талкаланды, өрттөндү. Эми ага чейин жетпеш керек эле, конечно. Биздин эле ак үйдө аны биздин бюджеттен эле кайра калдына келтирилет да, элдин мойнуна түшкөндө шорду иште. Эми макул, талкаланды, өрттөндү. Болду, ошондон кийин эле эртеси күнү анан президент айтты, шайлоону жокко чыгарам. Болду. Ошондон кийин эле баардыгы партиялар таркап кетип эле, же болбосо эчтеке кылбай, андан ары кадамдарды кылбай калса, бүт партиялардын баардыгы, лидерлердин баардыгы өзүнүн жүзүн сактап, Кыргызстандагы партиялардын баардыгы ынтымактуу экен, булардын баары маданияты бар экен. Мына шайлоону жокко чыгар деген талап кылды эле, жокко чыгарылды деп, ошо менен президент да унчукпайт эле, тилер да унчукпайт эле, партиялардын баардыгы өзүнүн жүздөрүн сактап калмак да. Булар көрсө дөгөн шайлоо, чын эле шайлоонун жыйынтыгы үчүн чыккан турбайбы деп, элдин баары партиялар жөнүндө аябай жакшы, жогору пикирде болуп калат эле. Бирок тилекке каршы эмне болду? Андан кийин уже баягы имараттарды ээлей башташты. Андан кийин уже талап кыла башташты, бийлик талап кыла башташты. Анан Ансаскенин ичинде өмүр бою тиги 18 жылга кесилген, 11 жылга кесилген мынайча уголовниктерди чыгара баштады мурдагы президенти баштап. Баягы тиги камакта жаткан баягы текст боюнча кесилген 18 жылга кесилгендердин баарын чыгарды, премьерлердин баарын. Мына ушундан кийин анан бул кандай деп болсо болот. Ушул партиялар уже кылмышкерлерди чыгара баштады үйдөрүн.
анда эмне үчүн аларды эле чыгартат, эмне башка кылмышкерлердин баарын чыгарбайт? Саясатчылар кирип камалып кайра эле чыгарып, эмне карапайым адамдар чыга албайт? Эмне үчүн андай кылат анда? Бул өзү кылмышкерди чыгаргандан тем более Атамбаевди чыгарып атышат. Ошол анда 1000 10 миң кишинин аркасы менен чыкты да. Анда кандай? Атамбаев үчүн күрөштү. Атамбаевдин күнөөсү далилден адамдарды өлтүрүп анан камалбады беле, туурабы? Мына ушундан аябай чоң эмес кетип калды. Бул да туура эмес деп. Чыгарбаш. Мына акыры кайра камалды. Анан кайра Атамбаев 3-4 күн өтпөй жатып, кайрадан Ак үйдү басып келди. Площадька келди. Ошол ким экөө тиги Бабанов экөө кошулуп алып келди. Бабановго чейин заявление кылган, мен Атамбаев менен тиешем жок деген. Аңчылыгы жетип барды форумга, анан экөө кучакташып элди баштап келишти. Анан дагы ортодон кагылыш болду, дагы Кудай сактады, кан төгүлбөй баягы мынтыкта атылып, Атамбаев машинеси жанагындай болду деп калды да. Бул деген бул эмне? Атамбаев экинчи жолу бул чыныгы кылмышкер, чыныгы мындай мамлекет үчүн бир жакшы иш ойлогон адам, лидер экенин көрсөттү да. Атамбаев эгер мындай эркиндикте болсо эч качан кыргыз элине жакшылык кылбай, только тынчтыкты гана бузган адам лидер экенин экинчи жолу далилдеди да. И Бабанов да ошону далилдеди. Бабанов да кылмыш иши козголуп 6-7 10 чакты статья менен козголуп азыр камала турган жигит да. Камала турган лидер. Булардын баардыгы азыр бизди кайра коркутуп, пикет кылып, митинг кылып, кайра өлкөнү мондай бир эмеге бөлүп чыгарганга барып атат. Анан тиги жанагы Садыр Жапаровдун балдары сүрүп койду, аларды ким экенин билди, элден чыгып калганын билди. Мурдагыдай элдин колдоосу жок экенин Атамбаев да түшүндү, Бабанов да түшүндү, башкалар да түшүндү. Анан площадьтан куулуп чыкты. Кимден ким экени билинди, туурабы? Мына ушундан кийин анан аңгыча болбой премьерди алабыз дешти. Премьер деме алды. Мен тигине мындай эметпейм, мындай эч тардыгым кылбайм. Садыр Жапаровдун премьер болгонун колдойм. Ишине ийгилик каалайм. Премьерди достойный болду деп эсептейм. Болсун. Бирок премьерди алып бүттү. Бирок экинчи жери мына Садыр Жапаровдун жактоочуларынын мындайча айтканда орусча айтканда нервине тийген бул ушу парламенттин шалакылыгы болду, параличтиги. Бири бекитти, болбой калды деди, эки бекитти, болбой калды деди, кворум жок деди, анан үчүнчүсүндө араң 14-үндө бекитти, туурабы? Бекитип. Бул эми парламент эмне деген парламент? Уже мыйзамдуу бутактарынан президент жанагынтип аткандан кийин парламент калып атат да. Парламент чогулуп, ушундай кезде чогулуп, өлүп барса деле, өлтүрүп салса деле чогулуп, эбак чечип койсо болот эле, туурабы? Мына 6-сында шайланган нерсе араң 10 күндөн кийин араң кайра шайланды. Мыйзамдуу түрдө премьер шайланды. Ошон үчүн сиздин сурооңуз ушундай, партиялык лидерлердин жүзү көрүндү. Мына ошол жерде лидерлер Координационный совет түздү, жакшы эми түзсүн. Ошол Координационный советке ким жүрүп атат? Мурдагы премьер 18 саясий премьер отурат. Анын жанында Бабанов отурат. Анан бири-бирине кайрылып атат, отчествосун айтышып. Кесилгенде да, кесилбегенде баары бир каша болуп атат. Анан ошондо ойлодум мен, буларга бийлик керек экен. Элдин бир мындай талабын, элдин укугун коргоп, элдин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн экономикасын көтөрөйүн, бир мындай ушунтейин деген эмес, бир эптеп эле кандай жол менен болсо да бийликке жетиш керек деген максат окшойт деп ойлоп калдым, мисалы мен чын эле. Бар эми араларында таза адамдар бар, чыныгы күйгөндөр бар, бирок эми ошол таза лидерлер, кесилбеген таза мисалы лидерлер, мисалы ошол бирөөнү айтып коеюн, эми Адахан Кемсенбаевич таза, кесилген жок, артында калбыр жок, жедип, ишти деген жок, туура. Эми ошол лидер азыр тиги кимдер менен отурбайбы тиги? Жалаң кесилген, соттолгондор менен чогуу бири-бирине аябай Адахан Кемсенбаевич жана Сапар Жумакадырович деп бири-бирине кайрылып атышат да. Бул эми кандай деп түшүнсөк болот? Бул эмне деген, эмне деп айтса болот да, туура. Мисалы ошон үчүн буга барбашыбыз керек да. Буга именно бул жерде Адахан Кемсенбаевич өңдүү лидерлер барбаш керек. Алардын жанына жолотпош керек. Алардын баардыгы кесилген, соттолгон, жаманаттуу болгон, иш козголгон адамдар. Аларга айткан силер чыктыңар, болду, үйүңөргө салгыла, бияка турбагыла. Бул моральный укугуңар жок бул жерге турганга. Текебаевчы? Текебаев болсо ушулардын баардыгынын артынан спектакль да. Ушунун баарын уюштуруп аткан Текебаев да. Текебаевдин балдары Жанары турду, кызы турду, Эльвира деген элдин баарын ташаткан. Мына ушулардын баары турушту да. Спектаклдин баарын азыр Текебаев ойноп атты, артында турду да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына Текебаевдин жүзүн бүгүн да көрүндү, мына бүгүн парламентке келди, баары соодалашты, туурабы? Мына ошол эле Бабанов келип туруп соодалашып, жаңы премьер менен соодалашып, мына бир анын кандидаты эмеси болсо, партиясынын мүчөсү министр должностун алды, туурабы? Башкасы башканы алды, кыскасы түрдүү ушактар жүрүп атат эл арасында. Ошон үчүн мунун баары жакшы мындай эме эмес да. Ошон үчүн булар бир эл үчүн кылмыш иши козголгон, элге жаман көрүнгөн, Кыргызстандан качып кетип кайра келген, кыргыз элин сатып ийген, башка баягы тизелеп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы деген сөздөрдү башкылуудун алдында айткан, кыргыз элин ылдый чөгөлөткөнгө аракет кылган лидерлер
лидерлер азыр келип алып бизге таңуулап баягы должность сурап Кыргызстандын элине бүлүк салып, пикет өткөрүп, митинг өткөрүп, ак үйдү басып алам деп атат да. Ал эми биздин жаңы шайланган премьер ошонун баардыгына жол бербеш керек деп ойлойм мен. Баягы улуу байкеси катары, аксакал катары, анткени премьер, тем более азыр президенттин милдетин аткарып аткандан кийин ошол жанагы кимдер менен байланышат, кимдер менен катышат, ошонун баарын билиш керек. Соттолгон, кесилген, жаманатта болгон адамдардан алысыраак болуш керек. Алардын канчалык жакындаган сайын ошончолук булганат. Мен как аксакал катары айтарым. Эми азыр мен туура же туура эмес деп айта албайм. Бирок эми жанагынча жаштар, жанагынча адамдар колдоп аткандан кийин ал жөн болбосо керек. Бул баары Кудайдан. Тигидейбиз, будейбиз, ушу жазмыш ушул экен. Ушул бакыт, ошонун бактысына ушултуш келген экен. Ошон үчүн биз азыр баягы кумурскадан кыргыз истебей, баардык жакшы нерсени эметели да. Эми берген суроолор дагы мындай келечеги болуш керек. Азыр эми жаңы келди, жаңы эле түрмөдөн чыкты, көрбөгөн кыйынчылыктын баарын көрдү. Мына ушул Садыр Жапаровдун ушундай келишине эң биринчи эмне? Эң биринчи ушундай абалга түшүшүнө, мына 6 жыл, 8 жыл камалышына, мына жана уулунан ажырады, байкуш, анан тышкары ата-энесинен ажырады, канча кыйынчылыктар. Мунун баары Атамбаев күнөөлүү. Атамбаевдин кылган кашасы да. Атамбаев мына ошонун татынакай чет мамлекеттен келип атат, ал качкан жок да. Мына канчалаган коррупционер качып кетти. Ал Садыр качкан жок, келип атат. Келгенден кийин границаны келип, кармабай эле келип, бул жерде Россия кинотеатрынын жанында миңдеген колдоочулары тарапташта турду эле келип, сүйлөп, анан атасы күтүп атты эле багыш. Анда өлө тирүү болчу. Атасына баары учураштырып, анан 2-3 күндөн кийин анын тергөөсүн берсин жана сурак боюнча тергөөсүн берсе, камабай эле койсо болот беле. Мына аны камады, анан Текебаевди камады, Садырды камады, канча азап тартырды, анан Текебаевди камады, башка Бектур Асановду, Кубанычбек Кадыров, Бекболотторду камады, Талгарбектерди. Эмне болду? Мына ушунун баары камактан эмне азаптарды көрдү. Азыр эми мына ушулардын баарын камап, канчалык кыргыз элине эме айрыкча жаштарга мындай нааразы болом да бир чети. Жалпы эле коомчулукка. Канчалык тиран болсо, канчалык катуу болсо, канчалык камчысын бекем болсо, биз жакшы көрөт экенбиз. Кыйын депчи. Канчалык жумшак болсо, канчалык элге жамандык кылбаганга аракет кылса, канчалык элдерди аяса, ал адамды тебелейт экенбиз да. Мына азыр Сооронбай Жээнбеков эч качан бир элге жамандык кылайын деген ою жок адам да, жумшак адам. Мындай айкөл, жумшак, адамга жамандык ою жок да мына. Мына күч колдонгондо бирөөнүн кан төгүлүп кетпесин деген ойду бийик коет да. Мына бул кишини азыр бүт тебелеп тепсеп, жашынан карысынан бери бар тебелеп тепсеп, Соке деген аттарды коюп ушинтип атышат да. Мен уялам да бир чети. Атамбаевдин деңгээли да жеткен, билиминин деңгээли, ошо маданиятынын жеткен эң төмөнкү экенин белгиси да. Президент болуп шайланып, таажы кийгизип атып, анан Соке деген аты мына бүт баардык жашынан карысына чейин ошону кайталап атат. Мына ушул президенттин, мамлекет башчысынын деңгээли ошого жетти. Муну деген коюп алып гана өзүм билгенимди иштетем муну. Эптеп бир жоош бир адамды коюп алдым. Мен билгендей камчы тиги арашандай жатып алып башкарам деген да. Бирок президент Сооронбай Шарипович ага болгон жок. Мен өзүнүн досун тандаган жок, элди тандады. Азыр эми мына эл арасында айтып атат, досун саткан адам 1000 жакшылык кылсын деген сөздөр бар. Досу эмне деген дос эле? Элге каршы кылмышты кылган, коррупциянын баарын тебелеген, канчалык саясатчыларды каматкан, канчанын убалында калган, канчаларды тиги мамлекеттин баарын көбүн саткан, канчалаган иштердин баарын кылган досунун менен болобу же карапайым эл менен болуш керекпи? Конечно, эл менен болот. Бул саткындык эмес. Досуна карабаш керек. Ал мен досумдун укугун коргойм деп президент болгон жок да, жалпы элдин укугун коргойм деп президент болду да. Ошон үчүн бул мен ойлойм, президенттин жанагы Атамбаевга жамандык кылды деген өзү туура эмес. Атамбаевга жамандык кылды, Атамбаев өзүнө жамандык кылды. Ал кой ташта жатып алды, мамлекетти төңкөрүшкө аракет кылды, президент жөнүндө эң жаман сөздөрүн айтты, жаштардын баарын күйлөдү, колтугуна суу бүрктү, элди экиге бөлдү, анан кол салды, адам өлдү. Канчалаган мамлекетке зыян кылды. Анан ал түрмөдө турбаганда кайда отурат? Мына түрмөдөн чыгарып менен кайра келип алып бүт уучунун баарын кылып атат. Анан ушундай адам кантип эркиндикте жүрүш керек? Анан азыр жаңы шайланган премьер да сак болуш керек, ар бир сөзүнө сак болуш керек. Мына ал киши айтып атат, эми Атамбаевди үй түрмө кылып койсо деген оюм бар деген сыяктуу сөз айтат. Бул вообще негизинен туура эмес. Анда бүт кылмышка, оор кылмышка шектелгендердин баарын, кесилгендин баарын чыгарып коюшубуз керек анда. Эгер ошол логикадан кетсек. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич бул жерде ар бир сөздөрүн, бул киши уже премьер-министр. Бул киши азыр мына президенттин милдетин аткара баштады. Ар бир сөзүнө, айткан сөзүнө аябай сак болуш керек. Баягы сөздөн жаңыланып, буттан жаңыланып турат дейт, сөздөн жаңыланып турбайт дейт. Ар бир сөзүн го деп да айтпаш керек. Мындай болот го эмес, же болот деш керек, же болбойт деш керек. Же такыр билбесе аны айтпай коюш керек. Бул жерде саясатчынын ар бир сөзү сөз өлгөнчө өзүң өл дейт. Ошон үчүн ар бир сөзүн азыр элдин баары карап турат. Мына президент айтты эле, мен кетем деп койду эле, бүт ошол сөзгө жабышты. Бирок ал 3 күндүн ичинде кетем деген эмес да.
Тыйлар 3 күндөн кийин кет деп талап кылып турушты эми ал. Бирок кетем деди да. Мен баягы укуктук талаага киргизип коюп анан кетем деген ал. Ал укуктук талаага азыр кире элекпиз да, толугу менен кире элекпиз. Азыр абалыбыздын баары оор. Өлкөдө мына эксперттер айтып атат, балким граждандык кагылышы болуп кетеби деген коркунуч бар деп. Азыр мына российский эксперт айтып атат, бир кадамга чукулдап калдык, ушундай кагылышууга деген начар ойлорду айтып атат, мындай бир кооптонууну белгилеп атат. Мунун баардыгы жөндөн чыккан жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, кандай болгон күндө дагы Сооронбай Шариповичтин бир эмеге чейин, жанагы шайлоону өткөргөнгө чейин туруп турганы укуктук талаага ошондо толугу менен киргизип кетет эле да. Азыр толук киргизе албай калды ал киши. Аны кимдер күнөөлөшүгө болот? Эми ошончо айтып атпаймынбы? Балдар, жанагы чыккан балдар агрессияга барбаш керек эле. Мына мен айтып, өмүр бою пикет митинг менен жүргөн адамдын баары да, биримин да. Мына ушунча пикеттердин баардыгын жана балдар билиш керек. Пикет, митинг, тыш жыйындардын баарын баштагандардын башында ошо турган адамдын биримин да. Ал кезде пикет 90-жылы пикет, митинг деген жок эч. Компартия жыгача башкача кылып салчу. Эң биринчи билерден болуп биз чыгабыз. Ошон үчүн ал балдардын баары пикет, митинг деген эмне? Мунун баардыгынан агрессия болбош керек. Талкалап башка эмес. Кандай болгон күндө дагы мындай алдын ала билиш керек. Конечно, ал балдар патриоттор, миңдеген адамдар жөн чыккан жок. Элди ошондой абалга жеткирди, уккан жок, шайлоо плас болду. Анын баарын түшүнөм. Балдардын баары патриот балдар, түшүнөм. Бирок андан тышкарыда ачуу душман акылдос дейт. Президентти кайра негизинен азыр президентти пайдаланып 3 айга иштетип алып, шайлоону өткөрүп, өкмөттүн курамын бекитип, жаңы төраганы шайлап, аны өткөрүп берип кетсе кандай сонун болот эле. Мына ошондо мен ойлойм азыр ошол тиги Садыр Нуркожоев президент болуп калса деп ойлойм. Анткени ушунча эл түндүк түштүгү карап колдоп атканда мен азыр Садыр Жапаровдун президент болушун каалар элем да. Бирок азыр эмне болду? Мына азыр ошол эле тиги президентти макул кетирбей коюш керек эле. Президентти кетиргенден кийин жок дегенде Канат Исаевди убактылуу жанагы эмени президенттин милдетин аткарган коюп койсо, анда Садыр Нуркожоевич президентке койгонго толук укугу бар болчу. Анан эми азыр Конституциянын негизинде өзүнө өтүп кетти, президенттин милдети. Болду, өзү кое албайт. Башка бирөө коет. Мыйзам ага жол бербейт, Конституция жол бербейт. Мына бүгүн Текебай ал жөнүндө карт берүү да. Ал ошону күтүп турган да. Текебаев буга чейин айтып койсо болот беле, эми жанагы айланасында Садыр болсо күнү түнү жүрдү, уктаган жок, кыйналды, түрмөдөн чыкты. Эс ал элек алда, үйүнө жата элек болсо берет. Анан айланасында жүргөн анча-мынча бир кагаз таанаган жигиттер болсо айтып, ай, Садыр Нуркожоев кое туруңуз, сиз анда президентке кое албай каласыз деп туруп Конституциянын ичине барактап айтып койгондо, башка ал карт берүүлөр да, кимдер болсо Текебаевдер баарын билип турду. Алар ошол ловушкага түшүрө албай аткан да. Анан акыры түшүрдү. Канат Исаев да бул жерде аябай баягындай алыс экендигин көргөздү. Алда бекем туруш керек болчу. Ал төрага болгондон кийин ал дагы жанагы жаштарды көргөндө алда коркуп кетти. Кыскасы баардыгы эле коркок экен. Айрыкча парламент аябай начар экен да. Парламент ушундай парламент, не деген парламент, карачы. Шалтурук парламент деп коет да муну. Жанагы Атамбаев айткан сөздөрдү айтпай эле коеюн, андан да жаман. Шалтурук бул паралич болгон парламент. Карачы. Ушундай оор мезгилде даже премьерди шайлаганга чогулбай атышты. Анан экинчисинде да чогулбайт. Анан иши чогулбай аткан аскерибиз иши кырда туруп алып, ошол эле келбей койгон парламентте алар ошол эле башканы айтпайын, ошол эле азыр жетекчи болгондор айтып атат. Мен барган жокмун, 10 биздин партиядан 10 депутат барган жок, бүт кворум болгон жок деп айтып атат. Өзүң келип кворум кылып кой. Садыр Жапаров эмне күн алып чыкырды, келди, кворум болду деди, алсында жетсинде. Достукта. Анан кетти. Анан кайра кворум болбой калды деди. Анан кайра 10-на келди. Кворум болду, все шайланды деп куттуктап кайра жиберди, иштеп атат. Анан кийин кайра кворум болду деген жок. Премьердин эмне күнөөсү бар? Ал деген кворум кылтырбай, процедуранын баарын бузуп, регламенттин баарын бузуп шайлаган депутаттардын өзү да. Ошон үчүн бул жерде депутаттар ушунчалык бир эл алдында өтө кылмыштуу аракеттерди көргөздү. Бул кылмыш иш козгоп көбүнөчү. Анткени алар конституциялык өзүнүн милдетин аткарган жок депутаттар. Конституциялык милдети сессияга келиш керек. Ушундай кыйын учурларды чогулуш керек автоматически. Тем более өзгөчө абал киргизди президент. Өзгөчө абал киргизсе дагы келип чогулуп бекитпей койгондан бир күн кечигип бекитпеди. Бир күн кечигип президент узартып салды айлаштан, алар келбей коюп. Анан бир күн кечигип бекитти. Бул өзү конституциялык милдетин деп 120 депутат аткарбай атат. Эми айтпайм баардыгын деп, бир 30-40 депутат дайыма келип атты. Рахмат. Мыктыбек Абдулдаев баштаган депутаттар келип атты. Мына Атамекен партиясы, ошол эле Республика партиясы атайын протест кылып, бойкот кылып келтирбей койду. Артында Текебаев турат ушунун баарын. Бардык булгатып аткандын баарында Текебаев да. Текебаевдин колу экенин баарын билип турасың. Потому что мен жакын адам ал. Бүт сценарийдин баары Текебаевдин ойлогондой жүрүп атат да. Анткени ал бардыгы шахматтын баарын алдын ала билет да. Мына эми өзү акырын депутат болуп койду. Эми кийинки спикер болуп алат. Анткени Канат Исаев морально даже эмете албайт. Атамекен келсе спикердикке барат.
Болды, анан акырын башкара берет. Бизде парламент өлкө, спикер башкара берет бардыгын. Мына ошондо ушунча миңден адамдардын азыр эмеси чыккан жаштар чыкты, жүрөгүнөн чыгышты, мыйзамды көп түшүнүшпөйт, жаштар күнү түнү убакыштар кыйкырып, садыр үчүн жанын берем деп, садыр деп кыйкырып чыгышты. Ушулардын баардыгы эмне болду? Борттун ар жагына кала турган болуп атат келечегичи. Мындай ошол убагында анан лидер мына мен эң көп мени король баррикада дейт. Мына баррикаданын королу дейт. Мына канча миңдеген аксылыктардын арасында, канча окуяда, Ош окуясында жүрдүм, 120 миң, 30 миң кишинин алдында сөз сүйлөп жүрдүм. Ошондо мындайча айтканда баягы акцияга чыккан адамдар туура эмес кадамга барса биз токтотуп калчубуз, Азымбек экөөбүз. Урматтуу эл журт, туура эмес, закон мындай, мыйзам мындай, эгер мындай кылсак мындайга түшүп калабыз десе эл да түшүнмөк. Тапнакай туруп закон менен түшүндүрсө ошол жаалданган көпчүлүк да түшүнөт болчу. Ошо элдин алдына чыгып айтпай атпайбы? Түшүндүрүш керек да, алар токтотуш керек да. Элге туура багыт берсе эл да түшүнөт, ачууланса да түшүнөт. Потому что аларга туура түшүндүрүш керек. Кыйкырып болсо дагы, үн кетсе дагы түшүндүрүш керек. Ушундай түшүндүрө албай коюшту, баягы на поводу толпы кетип калышты. Ачыгын айтканда. Мына азыр эми мурда одномандатный деп айтпаш керек эле. Одномандатный болуш керек, конституцияны кайра өзгөртөбүз. Ушундай бул партийный система болбойт экен, баягы эле одномандатный деп ушинтип калды. Ал бул сөздү айтпаш керек болчу. Эми бул сөздү айтып алгандан кийин кайра азыр айтып атабыз, бул партийный системага кириш керек деп айтып атат, мыйзамга жол бербейт экен деп. Анда айткандан кийин ошону жазаш керек. Анда айтпаш керек болчу анда. Анан кайра мындай болгон, уже азыр бүгүндөн баштап кайрадан элдин уже туура эмес кылган турбайбы, эмне үчүн сөзүнөн кетип атат деген уже сөздөр жүрүп атат. Мен Садыр Жапаров мырзага күйгөн адам катары айтам. Мен анын лидер экенин сыйлайм, инибиз. Аябай кыйынчылык көрдү, азап тартты, таза, артында бир эме жок, жеп ичкени жок. Мен президент болушун каалайм, премьер болушун каалайм, жаманаттуу болушун каалабайм мен. Наоборот, ошо мен ал жерде ал кишиден эч нерсе сурабайм. Просто күйүп атабыз да, потому что Кыргызстанда могу болуп өткөн революция дейли, мындай бир эме дейли, толкун дейли, элдин бир жаңы аракети дейли, бул жакшы нерсе болду. Көп жагынан анткени буга чейин канчалаган адамдар бизде 60-70 эле чиновник бирөө келет, бирөө кетет. Бирөө келет, бирөө кетет. Депутаттар, белгилүү адамдар бар, 60-70 бир, 100гө жетпегендер. Булар бир короодо бир автобуска, бир чоң автобуска толот. Мына ушулар бирөө келет, анан бирөө кетирет, кайра бирөө келет. Ушинтип эле элдин башын бир 30 жылдан бери ичти, жеди, баардык особняктардын баарын курду, машиненин баарын алды, дүкөндөрдүн баарын салды, базардын баарын койду. Мынакай жашап атышат. Карапайым жанагы көчөдөгү чыккан балдар, байкуштар, жанагы миңдеген балдар, 10 миң жанагы, анын баардыгы колдорунда эчтеке жок да. Бүт Россияда иштеп жүрүшөт, мигрант болуп жүрүшөт, үйлөрүндө балдары багылбай атат. Канчалаган адамдар оору, акчасы болсо жетишпейт, карыздары толтура, кредитте турушат. Алар жыргагандан көчөгө чыгып аткан жок да. Аны ушундай чиновниктер ушул абалга жеткирип кой дейли. Мына мен просто эметейин деген жок. Мен ошолордун катарында эмесмин да. Мен ошо кара сумкамды көтөрүп ушу жөө жүргөнүмө кубанам, Кудайга шүгүр.